Алай командасы ал эми өздөрүнүн негизги ак түстөгү футболкада Oyun таласынын сол тарабында аба ырайы ышкырык жаңырды. Тимур Токтобаевдин оюн башталды. Аракет кылууда. Сол канатка көчтү. Рыскелди Артыкбаев. Көтөрүп берүү. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок бул жерде Владислав Прилепов жакшы ойногонун көрдүк. Кирип баруу бар ортон көйлүккө жана дарбазачы кайтарды. Экинчи кабатка көтөрүп берүү бар. Дарбазачы Акрам Ходжаев эч кандай тоочун күрөш жана бул жерде Шакжаган Сатиханов толку бою менен жакшы ойногон көрдүк жана Рыскелди Артыкбаев кайтарганын көрдүк. Жакшы мүмкүнчүлүк бар дарбазага сокку жана командасынын көрмандары. Алардын үнүн уга элекпиз жана бул жерде эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Акырына чейин жана гол. Абдулазиз Юсупов эсепти ачып кете алды жана башкы калыс Тимур Токтобаевдин ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи таймдан кийин эсеп сандары 0-1 көрсөттү. Азыр Ошмалдиердин чабуулу жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокку жолдойбу? Сокку бар жана бул жерде пенальти. Пенальти болчу. Дастан Алыбеков бул жерде 23 номер жаңырды. Булатжан Шарипов топко жакындашууда жана сокку! Кайткан сокку. Мына сага Ошмалдиер экинчи тагыраак айтканда дарбазаны Шакжаган Сатиханов оюнду уланталат. Стандарттык абал көтөрүп берүү бар. Сокку жолдойбу? Дарбазачынын колунан топ чыгып кеткен. Болчу кайрадан дагы бир сокку. Кубаттуу эмес. Биз келди. Өзүнүн дриблингин ишке салып көрүүдө. Ортон көйлүккө жана дарбазачы Акрам Ходжаев топту сактоодо. Кайрадан көтөрүп берүү бар. Мүмкүнчүлүк барбы? Сокку барбы? Жок. Артка кайтып. Дагы бир сокку. Бул ирет дагы коргоочулар кайтарганын көрдүк. Абдужубаев көтөрүп берди. Манас Кариповго бир раз бул жерде бул жерде эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Каршы чабуулга чыкканга аракет кылган болчу жана бул жерде башкы Дербеков болсо 77 номерде көтөрүп берүү бар. Сокку жолдойбу жана өтө кооптуу. Өз дарбазасына жолдогонго бир аз эле келип жетти. Кайрадан эсеп сандары өзгөргөн жок. 1-1. Бир аздан соң кайрадан экинчи бөлүк башталат. Чат адам эмес экендерин байкасак болот. Ал бул жерде дарбазачы топту кайтарды жана бурчтан чыгарып берүү. Имишенимди пайдаланат, ошол жеңүүчү болуп аттанат. А бул жерде Алайдын кооптуу чабуулу дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Акыркы көз ирмемде коргоочулар анын көтөрүп берүүсү бирок ойдогудай болгон жок. Кооптуу Сахибов жана ал топ оюнга кошуп бергенге чейин башкы калыс Тимур Токтобаевдин ышкырыгы жаңырды. Марадона Сафаров жана Дастан Алыбеков. Акрам Ходжаев ышкырык жаңырды жана дарбазачы Акрам Ходжаев Мессага. Дастан Алыбековдон Кемесов ышкырык жаңырды. Нуртай жана Дастан Алыбеков Мессага жаңырды. Улан сокку жана дарбазачы Акрам Ходжаев. Мына сага бүгүн дарбазачылардын күнү болду. Жаңырды. Улан Сулайманов жана сокку гол. 1-0. Ышкырык жаңырды. Иса сокку жана гол. 1-1. Акырын барып Жавахир сокку жана Мессага. Дулбары сокку жана гол. Ошмалдиер командасы. Эле ышкырык жаңырды. Аман тур. Сокку жана Мессага. Эч кандай шашылбай. Түлүктөр. Сокку жана гол. Акмалжан Юлдашев. Сокку гол.
Пенальтилер сериясы уланат. Кычкырык жаңырды. Антон сокку. Сокку жана гол. Алай командасы жарым финалда. Кайрадан оюндардан кайрадан кезигишкенче сак саламатта туруңуздар.